Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Кабар улуттук маалымат агенттигинин Санжыра программасын биз бүгүн Ат башы районунун Акмуз айылында өткөрүп жатабыз. Биздин бүгүнкү негизги темабыз бул Жакыпбек уулу Богачы жөнүндө болмокчу. Белгилүү дастанчы, комузчу, обончу, агартуучу адам болгон бул киши кыргыз элине өтө көрүнүктүү инсандардын бири болгон өз учурунда. Биз ушул Богачы жөнүндө Акмуз айылынын тургундары, анын урпактары менен сүйлөшүүнү туура деп көрдүк. Мен аз дегенде тааныштырып кетейин. Жанымда турган аксакал Турдалиев Жакаш, Акмуз айылынын тургуну. Богачиев Сапарбек аксакалыбыз, бул болсо небереси болот Богачынын. Жана Саалаев Үмөтакын аксакал, ардагер, тарыхчы. Куш келипсиздер. Мына өзүңүздөр билесиздер, бул Богачы кезегинде чоң кызматтарды иштеп, өз элине чоң ийгиликтерди жасап кеткен адамдардын бири. Биз азыр дагы ушул Богачы тууралуу айтып койсок, бул ашык болбос деп ойлойм. Бирок ушу Богачыга токтоордон мурун өзүңүз билесиз, бул атасы Жакыпбек дагы өз кезегинде кыргыз эли үчүн чоң иштер жасап кеткен адам. Муну керек болсо Россияда дагы баягы Жакыпбек деп, Батыр деп баягы жакшы билишет. Мына биз дагы азыр ушул Жакыпбек тууралуу баштап ушуну айтып койсок, быйыл анын 200 жылдыгы болот турбайбы? Ошого карата айтып койсок ашык болбос деп ойлойм. Мына сиз өзүңүз изилдеп баягы жүрөсүз. Ушу Жакыпбек жөнүндө билгендерди сиз баштап берсеңиз. Жакыпбек атабыздын дагы бир абдан чоң ушу элге чоң кылган кызматы ошол эки сунун аралы деп ушул Ат башы суусу менен Нарын суусунун, Ат башы суусунун күнгөй тарабы, Нарын суусунун тескей тарабын ошол моңолдор элине алып бергендигинде жатат да. Муну алып бергенде абдан кыйынчылык менен алынган, себеби жанкы кайдоонун берген белектерин апарганда мурда бир эле складка, бир эле үйгө батса, ошол апарган белектери 2-3 складка батпай калган экен да. Ошондо ал жердеги орустун губернатору абдан ыраазы болуп, анан кандай мүдөң бар деп сураган экен Жакыпбектенчи. Анан мүдөм ушул, мен элимди чогултуп алайын, ушуга уруксат бергиле, мага ошо эки сонун аралын алып бериңиз деп сураганда, бул мен чечпейм, муну тетиги Санкт-Петербургтан чечилет, ошол жактан бир ай күткүнүңанда ошол жактан жооп алып берейин дегенден күтүп жатып, анан аяктан суроо кылып жибергенде ошо Петербургдагылар карап көрүп, ал жерден картада кичинекей эле чыпалактын ушундай эле жер экен, анан кичинекей эле жер экен деп макул болуп, анан тилгат берген экен да. Ана ошол тилгатты алып келип, анан кайдууга ушундай уруксат алып келдим, ушуга уруксат бериңиз сиз дагы дегенде анан макул болуп, ыраазы болуп жанкындай болгон. Ошондон кийин жанкынтип анан Жакыпбек ата ошол моңолдор элин чогултуп шаркыратма болуштугун түзгөн экен да. Мына ушул эмгеги элдин бүгүнкү чейин эсинде абдан чоң кызмат кылган да элгечи. Анан ушуну эске алып, ошол эли Жакыпбек атага ошол өзү алып берген жердин чогортосуна, Чардын белине 2014-жылы жакшынакай эстелигин тургузду. Бул эми кийинки урпактар үчүн абдан чоң патриоттук тема. Ошондо элге кызмат кылсын, жерге кызмат кылсын деген үндө, мындайча айтканда, ошо Жакыпбек атадай болсун деген мүдө да булчу. Ошондой тилек менен тургузулуп атат. Анан Жакыпбек атанын эмгеги эл алдында абдан чоң, бүгүнкү чейин аны урпактар унутпайт. Мына биз Улуу Жибек жолунда жайгашкан жолдо турабыз. Биздин сол жагыбызда ичкери кирип кеткен, Бишкек тарапка кирип кеткен жерде Нарын району жайгашкан. Оң жагыбызда болсо Ат башы району жайгашкан. Ушул Кызыл Белдин эки өрөөнүндө, Ат башы жана Нарын өрөөнүндө Нарын дарыясы жана Ат башы дарыясы агат. Абадан уулу Жакыпбек атабыздын эстелиги так ушул эки райондун ортосундагы Кызыл Белге коюлган. Жакыпбек атабыз биздин моңолдор болуштугун ушул жерден түптөгөн. Ата кандай тарбияласа, бала ошондой өсөт экен да. Мисалы үчүн Жакыпбек чоң атамды абадан атабыз тарбиялаган экен. Абадан. Абадан. Карабайсызбы, ошол абадан дагы ушу акыл мамдык пайда болгон экен да. Ушундай даражага жеткирип,
эл менен ынтымактуу кылып, бобурекиндей моңолдорду уюштуруп, чогултуп, ат башы менен нарынын ортосундагы жерлерди бөлдүрүп алып, тетиги ченебеген Россияга ким барат? Аяктан барып туруп, мөөр бастырып, печат бастырып, баланча жерди алдың деп, ошолордон макулдук алып келип, ушу моңолдорду уюштуруп ушул жерге отурукташкан Жакыпбек чоң атабызга да рахмат. Андан сырткары карабайсызбы, эми Жакыпбек чоң атадан кийинки баласы Богоч ата. Адагы жакшы тарбия көрүп, элге ынтымак болуп, эл менен эл болуп, болуш жайланып, 1868-жылы төрөлсө, ошондо чечендерге, көз ачыктарга айткан экен да. Жакыпбек ата ушул Богачы балам кандай болот? А киши ушу 40тан өткөндө жашы акын болот, элге таанымал болот деп ушу көз ачыктарга айттырган экен. Бул Жакыпбек болуп туруп, Кысылыңкыда жашап, бияқты белчимез экенде кийин бияққа келип, Шерик айылы, Борондун ичин Шерик айылынын жери экен. Бир кезектерде Жакыпбек келип ушу орноп калса, түлө өткөргөн бирөө учак алып келет. Жылкынын учасын. Ой, бул эмне? Баланча балалы болуптур. Атын ким койдуң? Атын Богоч. Мени bir uçağa satıp жиберген турбайсыңбы деп, Шерик туугандар таарынган дейт балдарына. Bir uçağa таарынган. Эми силер Богачы Шерик атасы экен. Ошондо бөлөк ат кирбей калды болсуңар деп, нааразы деген сөз бар. Ол Борондун ичинде элди чогулткан, Борондун ичине айыл кондурган ошо биринчи Жакыпбектин балдары экен. Bir keseklerde Жакыпбек tülü ötkörgen eкен. Ayıl tülü ötkörse, tigil ayıl bul ayıl köp çeyin oturup olatkımısın buspay. Oy vermeysin boy. Oy atam gelsin teyakta son atam geledi. Son atam kayda? Kısıdınkıdan geletat. Bir malda arasa Borondunun kaykısında bir Gürün ögüsü mingen bir abısqa geletat deyt. Oy çap. Atam geletkan turba. Al ıman degen kişi eken. Iman degen kişi. Osa ıman gelmeyince elge tamak vermey. Osa ımandı sıyla çeken bu. Boğatın osa el sıylagana. Iman gelmeyince tamak vermeyince elge tamaşa kılgan bu emni olgan. Osa ıman gelgenden keyin anan bata kılıp mal soğugan degen gep var. Buradan kısılığın kurdan geletkanda Oşa belgeye gelip tok durup karşıkırı jatıp algan dedik o. Jacıpbek'tin. Men uşaktan kaytış bola turbayım dep, janakı Sulay degen bay biçesi Jacıpbek kasap alganda, janakı Gümbesti kısıl belge koyganda oğuz sebek oşondan dep aytışat. Oşon janakı yetip durgan karşıkırı kısıl belden turbay koygan tura. Biyakka gelbey koyganda Sulay degen bay biçesi janakı arıktap durup Gümbest aldırgan deydi. Gümbestin keyin esnekesi koran jokum, men oşoda жылкы çubap kaldım bir kesekterde. Kaynatam bu yerge koydu anısında dep. Jacıpbek'tin bu söz adagıla bilmezken Boğaçı menen çok yürüşken adamları aydoğdu organda. Kaynatam gep kılarla. Kısırgın kurdan gelatı bu şönge yetip durgan karşıkırı jatıp algan eken. Men uşu yerden koylat turayım dep oyla, ondan keyin oşunga koyulgan degen söz var. 5 bala, Jacıpbek'ten 5 bala bolat. Boğaçı, Abdurrahman, Kadırna, Jumanbüdün, Turganbay, 5 bir tuğan eken oğlan. Урмат замандаштар, мен да кошумчалап коеюн. Негизи Жакыпбек өзү колунда жок киши болсо дагы оозунда сөзү бар, караса көзү бар киши экен. Эл арасында сөз сүйлөгөндө элди тартып алчу киши экен. Мунун бир окуясын мен айтып берейин. Бул сарбагычтар менен көл тарапка барганда бул ат кошчу болуп барган. Жакыпбек. Ушу ат кошчу болуп барганда бул көл менен көлдүк бугулар менен сарбагычтын ортосунда ормондун куну жөнүндө сөз болгон. Ошондо ар кимиси ооз көптүрүп ормондун куну баланча болот, ормондун куну түгүнчө болот дегенде бугулар сураган. Ошо
ормондун куну канча болот чечип берчи деп. Эми биз кыргызда билесиз да, эгерде ормондун куну хандын куну 1000 жылкы деп койсо, 1000 жылкы 1000 жылкылык киши өлтүрүп койсо болот экен да. Ошондо бул сарбагычтар айта албай коет. Ошондон Жакыпбек айткан, бул жерде отурган кишилер деген ормондун кунун чече албайт. Ормондун кунун чеччү кишилер калды бизде. Бул соону токтотолу деп кетип калган да. Ушуга жана Рыскулбек, баягы Ниязбектин Сегизбек, Телегей Тегизбек деп атпайбызбы? Мына ушулар абдан ыраазы болуп, Рыскулбекти, баягы Рыскулбектер ыраазы болуп, Жакыпбекти өдө көтөрүп, сыйлап калган, ушунда эл көзүнө көрүнүп калганын бирден бири ушуда. Көзү ошол кыйын үчүн эл көзүнө көрүнүп калган да. Мына ушуну айтып коюш керек да. Сиз дагы баягы Жакыпбек жөнүндө көп эле окуялар бар, кызыктуу. Баягы муну Жакыпбекти керек болсо Ормонхан да кабыл алган. Ошол Ормонхандын кезигип сүйлөшкөн учурларын бир баяндап берсеңиз. Чыныгы элдик киши экен. Ошо абдан калыс ушундай киши экен. Ормонхандын жигиттери ошо ат баштан жылкы тийип кеткен экен да. Тийип кеткенде ошол Жакыпбек барып, жолдон Субан деген кишинин үйүнө түшүп, анан анын 9 жашар Адыл деген баласы бар экен да. Ушул балаңды мага кошуп берчи дейт экен да. Эмнеге сурап атасыңыз, кийин угасың деп койгон экен. Анан сыр болуп калат да. Анан баягы атын токтуруп алып, баланы эчтип алып, Ормонханга барат экен. Ормонхан өргөсүндө аю талпактын үстүндө жаткан экен дейт. Эшиктен кирип салам айтып, ошенткенден кийин анан оозунан кабыл алып, ушинткен экен. Аңчакта эле баягы 9 жашар Адыл киргенде Ормонхан өйдө тура калып, бала менен учурашат экен да. Учурашкандан кийин Адылга биртке сүйлөшүп отургандан кийин Адылга айтат экен, жылкыны айдап кете бер депчи. Анан сыртта жайылып турган жылкы ошо ат башынын жылкысы экен да. Адыл айдап жөнөйт экен. Ормонхан унчукпайт экен. Ошол менен коштошуп кетет экен. Көрсө, ошол ат башынын жылкысын кайтарып келиш үчүн барган экен да. Адылды алып алыпчы. Анан байчысы суроо берет экен. Отом ушу сакалдуу киши салам айтса оозунан кабыл алып, анан балага тура калганың эмнең деп ошонсо, ал баланы деген коштоочусу бар экен, меникем күчтүү. Меники ак кулан болсо аныкы жолборс экен. Анан турбаган эмне кылам деп ошентип жооп берген экен. Бул ушундай уламыш болуп жасалып калган кесиптен окудум эле. Ушундай адамдар экен. Эми бул кишилер жөнөкөй кишилер болуп тур. Кыргызча айтканда мындай коштоочусу бар, мындай кысыр колдогон кишилер экен да, кыдыр колдогон кишилер экен деп айтылат да. Ошол эми бул Жакыпбек агабыз жөнүндө, атабыз жөнүндө айтсак абдан уламыштар көп экен. Чындыгында бул кишинин өмүрү өрнөк, кийинки муунга үлгү боло турган, бүгүнкү күндө ошол элди жерди сүйгөнгө, элге кызмат кылганга үлгү боло турган адам экен да. Эми аккан арыктан суу агат деп Жакыпбек атанын уулу Боогачы дагы абдан зерек чоңойгон адам экен. Өзү жаш кезинде жетим калган экен, оор турмушта чоңоюптур. Бирок ошол өзүнүн идиреги менен оозунда сөзү бар, элдик адам болуп чоңойгон экен. Бул киши мына Табылды Актановдун айтуусу боюнча биринчи обондур жараткан кыргыздын обончусу да. Андан сырткары ырчы, агартуучу, ушундай адам болгон, элди уюштура билген ушунчалык элдик адам экен да. Анан бул киши 1916-жылы болуш шайлоодо мурдакы манаптар, мурун бий болуш болуп жүргөндөр өздөрүнчө уюшуп бийликти биз эле алабыз деп аябай элди үгүттөп ушинтип турганда, Боогачы өзүнүн ыры менен, өзүнүн сөзү менен, өзүнүн элдик адамгерчилиги менен элди өзүнчө уюштуруп, анан эл ошол чогулукка барбай эле Боогачынын тегтеп ушинтип турганда, баягы болуш шайлоого келген уездин төрөсү көрүп, анан ошону чакырып, анан Боогачыны көрүп, бул дагы элдик киши экен деп, анан ошо өзү шыкак берип анан болуш шайлап кеткен экен да. Эми бул Боогачы жалгыз эле ошо мындан уюштуруучу көрүнөт. Анан ошо 16-жылы жакы үркүм болбоду. Үркүм болуп кыргыздын көбү Кытайга качып ушинтип кырылып, аяктан чечеке жанкындай ачкачылыктан кырылып ушинтип колунда жок кайра баягы революция болуп, совет бийлиги орногондон кийин кайра самсып, бул торгар тараптан келитканда, ошо элди тостуруп, ошо элден мал чогултуп, жылкы чогултуп, тамак аш берип, тоюндуруп, ушинткен
абдан боорукер, ушундай кайрымдуу адам экен да, элди уюштура билген да эң негизгиси. Анан мындан сырткардагы бугачынын көрөгөчтүгү агартуучу болгон да. Ошол элди билимге, илим үйрөнгөнгө, билим алууга үндөгөн. Азыр деле ошо домосу бар, бугачынын медресеси депчи. Ошол ушул жерге медресе салдырып, Караколдон мугалим алдырып, анан ошо кездеги эми ал ошо кезде текши сабатсыз экен да. Араб тамгасы менен окуп, анан деле чала була жасалбай ушунча экен, кат жазыш үчүн кошуна айылдарга барып, окутуш үчүн кошуна айылдарга барып, молдо чакыртып ушинтип окутчу экен да. Ошондойлорду көргөн, ошондой болбосун деп, ошол Караколдон атайын билимдүү жаш жигит алып келип, анан балдарды окутуруп, усулу жадид деген жаңы метод менен окута баштаган экен. Арифметика деген, география деген сабактар ошондо кирген экен. Ошону окуучусу ошо кездеги туугандар окуат, Чолпонбаев Жапарды өзүнүн эскерисинде эсет. 40 бала окучу элек. Анан абдан мээримдүү эле бизди ошол тамак аш менен камсыз кылып, курсагыбызды тойгузуп, андан кийин баарыбызды эркелетип ушундай кылып окуттуп, анан билимге үйрөтчү эле, анан ырдатчу эле Сарычы деген бар экен, ошону ырдатчу экен да. Ошентип эскирип жасайт Чолпонбаев Жапарчы. Анан бул бир жагы, анан дагы бул кишинин Үкөй деген орон эми бул Кыргызстан боюнча укпаган киши жок болуш керек, сүйбөгөн киши жок болуш керек. Биринчи жолу обондуу ырды жараткан ошол Богач атабыз болуп атат. Анан бул эл өмүрүбүз өсүп кетсе, эл эмгектен эскерсин деп Токонбаевдин сөзү бар эмеспи? Анысыганда бул Богачын эл унутпайт экен да. 1991 жылы 125 жылдыгында бул киши 1866 жылы туулган экен да. Мындай Ушул так бекен болжол бул. Бир эмеде 68 деп жүрөт да. Бирөөндө 60 деп ушундай 66. Анан 66 Жапар Чолпонбаевдин эскерүүсүндө 66 жыл экен. Абдырасыл Токтомушев жазган бул кишине көп кишилер жазган да. Анан ошол кайра куруудан кийин эгемендиктин астында 91 жылы биздин мектепке Богачынын ысмы берилген. Ошо мектептин жамааттын суранычы менен айылдык кеңештин чечими чыгып, ошо менен ошо кезде мектептин жетекчиси элем. Анан мурда мектептин аты Кызыл Аскер болчу. Кызыл Аскер орто мектеп. Азыр Богач атында мектеп болуп ошондон бери Богачынын ысмы өчпөй, ошол жылы мектептин астына Богачынын эстелиги тургузулуп, бул боюнча ошо 125 жылды өткөрүү боюнча Бишкектеги Акмуздук туугандарынын ичинде Токон Ажмединович абдан чоң эмгек кылды. Ошо киши жүгүрүп баарысын өстүрүп дегендей. Анан абдан жогорку деңгээлде өткөрүлгөн да. Ошентип бүгүнкү күндө Богач атабыздын баскан жолу кийинки муундар үчүн үлгүдө болуп, анан балдар ошол Богачынын ысмын алып жүргөн үчүн мектебибиз окуучулар сыймыктанышат. Ошол Богачынын атын булгабаганга аракет кылышат. Буюрса мектеп райондогу алдыңкы мектептердин, даже облустагы жакшы мектептердин бири болуп кетет. Ошондо музей түзүлгөн ова. Богачынын музейи. Ошо кезде Токтогүл апа деп Богачынын өзүнүн тагынган таш көз айнеги бар экен. Ошону тапшырган, патефон тапшырган. Бүгүнкү күндө ошо музей иштейт кошо. Ата, сиз Богачыны көрүп калдыңызбы? Бир сапар эле көрүп калдым. Ошо жаңа атам менен экөө учурашканда эле. Бу атаңыз тиги Богачы менен замандаш турбайбы? Замандаш экен ошо. Ошол түрмөдөн келген, кайдан келгенде экөө барып учурашып, мен эстип алып, саркат менен куя бесинен экөө кучакташып, өбүшүп, ыйлашып, бири-бирин кучакташкан. Андан белек өңүн билбейм. Анан Абдыраман деген инисин көрүп калдым. Ошо киши ушу Акмузга чейин эшек минген байбичесин эстип келип, кайта кетип 50-нчи жылдар бою Абдыраманды мен көрүп калдым. Сакалы дагы меникиден чоң киши экен. Байбичеси кийин биздин Акмузга Сакбай деген адамга турмуш куруп калды. Абдыраман кайтыс болгондо Абдыраман бул нарында туруп жашап жүрүп өттү. Богачы менен Абдыраман экөө бир тууган тура. Ошо бир эле көрдүм да андай бала кезде. Үкөй деген апаны жакшы көрүп калды. Үкөйдө бир алып атпайбы? Ал Үкөй эмес эле Уулкан болгон экен. Анан Уулканды таанып алат деп анан Үкөй деп коюп койгон экен атын. Анан ошол Үкөйдү ырдап элге таанылып, андан кийин дагы ушу жайлоолорго кеткенде ошо артынан иштеп күйгөн бай, Секетбай дегендер көп чыккан экен. Анан эми мен ошол ырын 1-2 сабын ырдап коеюн.
Алалу гана жылкы элде бар Ашыктык гана милдет да сенде бар Армандуу гана болдум ай жете албай Үкөйүм ас милдетиң ой менде бар Кулалуу гана жылкы элде бар Курдаштык гана милдет да сенде бар Кузадар гана болдум ай жете албай Үкөйүм куп милдетиң ой менде бар Berkisin koy. Алтындан гана чачпак зорундаң Айткан кеп гана турат да боюмда Алтынга гана окшош да бүкөйүм Тетигиң ай тийген да тонун мурундаң Анан ушинтип ырдап элдер жаттап алып аябай кызыгып анан бул шайлоо өткөндөн кийин шайлоосунда жакшы иштеп кызматын кылып аткандан кийин көрө албастык болуп Оренбургка айдап ийген экен. Канчанчы жылы? 30-30 жылдар 29-30 ошондой жылдарда айдалып кетти болуш керек. Аякта бир 3 жыл 4 жыл жүргөндөн кийин анан кутулуп аяктан байбичеси апабыз истеп барган экен аркасынан. Анан ошол жактан Оренбургтан Оромбор деген балалуу болот экен. Анан атын Орумпор койгон экен. А кишинин балдары көзөтүп кетти а киши Орумпор атабыз. Анан балдары Бишкекте жашайт, Нарында жашайт. Анан Жумамидин Кадыр атанын балдары дагы азыр бир жерде отурат. Бишкекте болушат. Бир жээнибиз бар. Ошол Кадыр атанын жээндери болот. Ал Кочкордо дагы ушул тарыхчы болуп, мындай китептер жазып, мурун ушул Боогач атанын китеби мындай жазылып келди. Сиздер окугандырсыздар. Анан баягы Оромбургка кеткенде аяктан эми кутулуп келатканда анан талаада чарчап, чалыгып, анан келатса эле ушул бир боз үй, эки боз үй тигилип, бир боз үйүндө шарактап ырдашып, бир жак боз үйдө түтүн булуп алып эле ушу тамак аш бышып аткан. Ошо жоро деп коебу же ошондо ырдалып аткан окшойт. Анан кой ушул жактан бирге жакшы эме болуп калса курсагым тойгузайын деп кирип калган экен. Анан баягы үкөйдү ырдап эле шарактап эле ошентип атат дейт. Бир жерин туура эмес ырдаган экен, экинчисин туура эмес. Аны жактырган эмес экен. Анан келгенде да элдер ырдап атып, аларды эле жактырбаптыр. Жаш балдар го. Анан биртке кымысын ичип, нанынан жеп алып анан унчукпай эле кетип калган экен. Анан тиякта турган мындай атабызда бир сакалдуу киши байкап калып анан, "Ай, бул киши жөн киши эмес. Же бир жакшы баяктан келатам, же тияктан келатам" деп айткан жок. Ушул сол киши эмес, ушунун артынан баргыла дагы алдырып келгиле дептир. Анан сурап, "Кайдан келатасыз? Аты жөнүңүз ким?" дегенде анан, "Мен ушул Боогачы деген мен болом" деп анан айтканда, кой сойдуруп, үстүнө чепкен жаап, ат мингизип, курсагын тойгузуп анан жигиттерди усатып койгула деп анан усатып ийген экен. Мына урматтуу замандаштар, азыр Сапарбай Аксакал айтып кетпедиби? Бул чындыгында чындык. Бул баягы сакал мурут өсүп, баягы сүргүндөн жүдөп келаткан Казакстан тараптан деп айтылат го. Жана сиз айткандай үйгө түшөт. Үкөйдүрдө отурганда, шеырдап отурган экен. Сиз айткандай отуруп отурган жана үшкүрүп коет. Жанагынтип бир катардайт, чалардайт, үшкүрүп койгондон жанагы айткан катты сөзү бар да, биз укканда да. Эмне үшкүрөсүң?
Бул ден үкөй деген бул богачынын ыры. Мен ошону ырдап атам деген. Аны тиги унчукпай туруп анан чыгып кеткен да. Сиз айткан Аксакал айткан бул киши пикирчи эмес, чакыргылачы. Алыс баратат окшойт. Чарчаган түрү бар деп. Аны ошо келип сураганын айтат, аны мен богачмын деп. Жанагы кишилердин ошондо ырдаган киши жаман жалынып кечирим сурабадыбы? Кечирип коесуз деп анан айтпады. Ырды ыраты менен ырдаш керек. Тордураш керек депчи. Ошондо айтканда жанагынтип жанагы чепкен кийип ат таптондо узаткан дейт. Бул да болсо эл сүргүндө жүрсө да бул 30 канча 33-жылы келдиби? 34-жылы 29-жылга кеткен. Ошого чейин эл билип, үкөйдү ырдап жүргөнүн карабайсызбы? Элдин сыйлаганы да бул. Эметакнаса сизге бир суроодо бул мына биз айтып атабыз, муну жеги сүргүнгө кеткенде бул элдин баягы эмне баягы статья менен кетти. Буну кандай статья менен күнөөлөдү да негизи? Көрө албастар да болгон экен да. Эми ал убакта агыраки бир калтышы баш кескен заман, репрессиянын мезгили, анан ошондой шылтоо менен ана жакы бир ооз ырынын эмесин кармап калганда, баягы Акмуздан кетип атканда арман кылып ырдаптыр. Жакы саратым калды союлбай, 4 катын калды союлдай, айдалып кетип баратам Акмузга сөөгүм коюлбай депчи. Ушул эле бир куплеттерден эле бул кулак турбайбы, 4 аял болгондон кийин бул кулак деп ошонун негизинде а киши ошондон кийин басылып ырдалбай дагы басылып келген да. Бул кишинин биринчи кыргызча чыккан китептери Секетбай күйгөн деген китептери бири Москвада 25-жылы, бири күйгөнү 27-жылы чыгыптыр кыргыз тилинде араб тамгасы менен. Бул биринчи кыргызча китептер экен да. Бул эми ал жылдарды элестетип көрүңүз. Жаңадан эркин тоо кези 24-жылы чыгып атат. Ошондо жаңа уда эле чыгып атпайбы? Уда эле чыгып атат да. Биринчи эми бул киши Абдрасул Токтомуштун жакшы мүнөздөмөсү бар. Кыргыз гүлгатты сүйгөн, сулуу кызды сүйгөн деп. Бул кишинин ырлары эми шумдуктай күйгөн ырлар, Секетбайлар шумдуктудай да. Ошол элге жаккан. Чындыгында эле бул жашоо да. Сүйүү деген жашоо. Лирик акын болгондо бул киши жатабыз, лирик акын. Анан Абдрасул Токтомушев бир чекес тамашалап айтат. Бул кыргыздын Дон Жуаны болгон депчи. Теге бога жатабыз депчи. А киши ошол 125-жылда келип өзү ошо эскерүүлөрүн айтып беришин экен да. Анан чындыгында бога чата ошол өзүнүн жакшынакай ырлары менен, жакшынакай оону менен бириле үкөй деген оо менен. Бирок эми айтышат, бул кишинин оондору абдан көп болгон депчи. Бирок элдик болуп айланып кеткен. Жаңы арпанын ала тоосунан деген ошо богачынын ыр деп айтышат. Эми аны далилдеш кыйын да бүгүнкү күндө, далилдеш кыйын. Ошондой анан бога чатабыз ушул чыныгы бир жарыкчылыкка бир келген бир чанда кезикчү талант окшойт да, мындай ойлогон киши. Сизге суроо, Сапарбаса. Бул мына Үмүт Аксакал айтпадыбы? Мунун ырлары көп болгон, бирок богачы кээбеде ыр жазып бере берчи деп атпайбы? Ушул жөнүндө бир айтып берип жүргөн. Мисалы үчүн обондор окшош болуп атпайбы? Арпанын ала тоосунан үкөйгө окшош. Секетбайларынан беркиндей чыгарган ырларынан мааниси окшош болуп атат. Анан ошондой белек кылып берчү беле же баягы Оренбургко кеткенде алып алышканбы эми богача жок. Ушундай сөз бар да, мен кармап кетти дегенде анан акырындык менен жылдыргүүсүнө жаштырып алдыго деп ойлойбуз да. Жакшы. Бул өзү богачы Акмуздан да. Акмуздан. А сөөгө эмне үчүн дөбөлгө коюлуп калды? Эми ал тиги Оренбургтан келгенден кийин өткөргөн эмес да, нарын жака, чегара болгондо. А чегарадан өтүп Кытай жака качып кетиши мүмкүн деп ошол өткөрбөй койгон ошол себептен деп ойлойбуз да. Анан өтпөй калып анан тиги дөбөлдө да моңолдурлар бар да. Анан ошо кайтыш болгондон кийин ошо жака коюп, эстелигин орнотуп, ошо жакта Куран окутуп, ошо жакта. Айта бериңиз. Биздин Акмуздан эки адамды ошо богачы менен Мамырбайды келбейсиң, Акмуздан өтпөйсүң деп койгон экен. Шаркыратман өтпөйсүң деп. Жаңкы 4 кулатым калды союлбай, 4 катым калды союлбай. Айдалып кетип баратам Акмузга сөөгүм коюлбай деп богачынын өзүнүн айткан сөз бар деп кийин айтышар эле. Мамырбай менен богачы ошо нарынга коюлуп калган экен. Мамырбай Кожобердин балдары экен го, Мамырбай деген. Кожобердин балдарыбы? Кожобердин балдары экен. Кожоберди улдап коет болду экен. Ооба, билем. Акмузда.
Анан ошол Богача табыс сүргүндөн бая мөөнөт өткөндөн кийин келатып, ошо мезгилде сот кесип салган экен. Богачы Акбузга өтпөсүн, шаркыратмадан өтпөсүн деген чечим чыгарган экен. Ошо боюнча Богача табыс нарынга келип, анан туугандарыбыз деп, тууган иштеп ошо дөбөлгө келип туруп калган экен. Ошол мезгилде 1-2 жыл өткөндөн кийин анан Богача табыс каза болуп калат. Каза болгондон кийин анан көп жыл өткөндөн кийин ошо Богача атанын 150 жылдыгын өткөрөбүз деген маселе козголуп калды. Арстанбек, казалчы Арстанбек менен ушу Богачынын эмесин бир өткөрдүк чогуу. Анан ошондо Богача атанын коюлган жерин изилдеп, аргинден сураштырып отуруп, Чокоев Абдулда деген аксакал билет экен. Ошол атабыз коюлган жерде 4 кишинин мүрсөсү бар экен. Биз таппай, Мовго деп чоңураак асылган мүрсө экен, ошону ошо кишинин кого деп эмесек көрсө ал көлдүк бир жесте болот экен, бизге күйөө бала моңолдорлорго. Ошо кишинин мүрсөсү экен, ошол Чокоев Абдулда көргөзүп, анан ушул жерге салынып калды могу эстелик. Анан эми ушул эстеликтин курулушуна Абылесов ошондо транспорт министри болчу, ошол могу цементи менен кышын ошо киши сүрүп берген. Курганым болсо өзүбүз курдук. Анан куполасын Абдурахман Кубат деген инибиз бар эле, ыртыста директор, ошо киши алып келип койгон. Ошо менен 150 жылдыгын ушул жерге ат башынын Акбузунан Нарындын ылдыйкы Жамбылак иши кылса, моңолдорлор чогулуп келип, ошол Тыным Сейиттер да кошулду, Арстанбектин анан Богачынын 150 жылдыгын ушул жерде чогултуп, 400 кишидей чогулуп ушул жерден өткөргөнбүз. Анан эми Богача табыстын сөгүп жерге коюлуп калышынын себеби ошол мезгилде шаркыратмадан Акбуздук туугандарды өтпөсүн деген буйрук чыгарган экен. Ошол боюнча анан Акбуздук туугандар көпчүлүгү Нарында турат. Бизде да бар болчу. Анан бул Богача табыс ошо боюнча ушул жерге коюлуп калды. Богача табысты изилдеген адамдар абдан көп, кызыккан адамдар абдан көп. Бүгүнкү чейин эле ошо Богач жөнүндө аңыз кеттер аябай көп. Мына бар эки менин колумдагы китеп сырты түшүп калыптыр. Бул филология илимдарынын кандидаты Ибраим Хотов ушул Акмуздун колуну. Ошо киши жанакы атабыздын 125 жылдыгында бул китепти чогултуп чыгарганда. Анан Богачтын жалгыз эле күйгөн ырлары эмес, санатырлары бар экен, баталары бар экен. Анан көп бир жакшы ырлары бар да, секет бар. Анан бир эмесин окуп берейин. Богачы атабыз балалуу болбой жүрүп, эртон элденип калганда ийгилик деген уулду болуптур да. Анан бир күнү ошол ийгилик атабыз ооруп калат экен. Ооруп калганда ал киши мындай молдо сопуларга көп ишенчү эмес экен. Ырым-жырымдарга көп ишенчү эмес экен. Анан ошондо бир чекеси баягы аларды шылдыңдаган катары бир чекеси баягы тилек кылып, момундай айтып элдин оосунда калыптыр да. Кабактагы Калдыбайга бар дейт. Кайнатасы менен урушкан Жаңыбайга бар. Менин уулумда эмнең бар? Канкор десең Кыдырга бар. Калпты көп айткан Шыпырга бар. Менин уулумда эмнең бар? Кой ичинде Текеге бар. Кара сакал Чекеге бар. Сопу десең Тагайбайга бар. Молдо десең менин уулум, Уур десең Ногойбайга бар. Менин уулумда эмнең бар? Молдо десең Катаганга бар. Ичи бузук Арамга бар. Кайыр жок Байга бар. Суу чыкпаган Сайга бар. Менин уулумда эмнең бар деп ошентип айтып, анан эл оосунда ушул калып, бир чекеси элди күлдүрүп, бир чекеси жанакындай молдо сопулар шылдыңдап ушундай айткан сөздөрү бар экен. Ал кишинин сөздөрү, ырлары көп жерлерде айтылып, жасылганы жасылып, чогулганы чогулбай ушинтип калыптыр. Анан мында колдон келишинче ошол эл оосунда эскерүүлөр чогулуп жасалган китеп. Мен де кошумча кылып коеюн. Бул жерде Богачыны Акмузга өткөрбөй коюшунун себеби бул негизинен бул адам өзү айтып коеюнбу? Оозунда сөзү бар. Караса көзү бар адам болгон. Бул элди баштап кетчү адам болгон. Ошон үчүн орустар бул корккон. Бул жерден дагы бир жаман иш кылып бизге каршы иш чыгарып жибереби? Тынч жүрсүн деген мааниде элден оолак кылган. Ал Кытайга качырган эмес. Анын максаты ошо болгон да, орустардын. Элди чогулуп жибербесин, башка бир саясат айтып жибербесин деп корккон. Бул билимдүү, баягы илимдүү киши, элди ала билген киши болгон да. Ошон үчүн коркушкан буларчы. А жана Кытайга качуу деген ал негизи туура эмес. Богачынын 2 аялы бар экен. Монда Болсун Алифчөдөн деп ак моюндук адамдын эскерүүсү бар экен. Ошо кишинин жазып калтырганы боюнча ал кишинин 2 аялынан кыздардын уулусу Жумабаев Алмазбек
дегенден энеси экен. Азыр Акмуздун кыштагында түндүк чегинде Маматбектин коргунун сыртында Жумабай Коңкулдун тамдарынын 4 күлү нугу турат дейт да. Ошо кишинин анан экинчи кызы Туяна Кочкордун тузунда дейт. Азыр Борокчу дегенге тийген. Туяна кайран элди айтканда ыйлабай киши калчу эмес дешет. Ошондой экен да. Эми ал баягы атадан балага өтөт турбайбы? Эркектеринен Жумамүдүн, Боогачы, Абдыраман, Турганбай, Султандар бар экен да. Боогачынын неберелери жөнүндө баарга маалим. Кошуп кетер Макмоюнда ийгиликтин бир уулу Сапалаң таятасында чоңойду дейт. Бул Сапарбекти айтып атат да. Анан чындыгында бул кишинин балдары да ошол ыр-чорго чукул болуп чоңойду. Ийгиликтен Кубанычбек, Курманбек деген балдар бар эле, Белектеп. Ушулардын баарысы ошо атасын тартып абдан ырчы, анан уста, ушундай элдик жакшынакай балдар бар эле. Мындан Сапан калды, анан Базарбек, Базарбек Бишкекте жүрүп атат. Ушундай балдар бар. Эми бул чукур эмес деп кыргыздар айтып коет го. Ансандай кыздары бар, Орунпой атанын балдары дагы жакшы балдар бар, кыздары бар. Анан ошол эми баягы заман алмашат экен, доор алмашат экен, бирок мындай адамдар эч убакта унутулбайт экен да. Баарыбыз эле ушул атабызга сыйынабыз. Кийинки урпактарга дагы ушул аталарына сыйынып, ушул алар дагы карыганда ушул жакшы илгерки инсандардай болуп, атак даңкын ушундай калтырып, жакшы даражага жетишсе, мен ошого тилейт элем. Азыркы жаштар да ушундай карыйт да эми. Эртеңки күндөн ырактыгы жок дейт. Ошол айтып кеттерим ушул. Жаштар кайтадан силер өңдөнгөн жаштар ушуну уюштуруп келгенге аман болгула, бар болгула, тилегиңерге жеткиле. Элибизге, журтубузга жакшылык болсун. Силер өмүрлүү болгула, бактылуу ушуну кайта коскон үчүн силерге көп рахмат, көп алкыш айткым келет. Өмүрүңөр узун болсун, тилегиңерге жеткиле. Каалаган ойлорго, максатыңарга жеткиргиле, айында аман болгула. Рахмат. Агайындар, ошол Боогачыны ошол жашап өткөн доорун дагы бир жолу кайталап эске салып койдук. Бул адамдын баскан жолу биз үчүн сабак чындыгында. Мына сиз да аксакал айтып кеттиңиз. Ошол кезекте айтып атпайм дагы. Алдын ала ойлоп, жана агартуучу деп атпайсызбы? Өзүңүз аныктама бердиңиз. Бул адам кыргыздын, жаштардын келечегин ойлоп, илим билимдин керек экенин, сабаттуулуктун керек экенин ойлоп, мындай адамдар мактоого туктуу адамдар. Мен ойлойм, мына сиз айтканыңыздар азыр жаштар үчүн да сабак, ойлонуу керек. Ушундайдын баарын сиздер дагы эске салып, китеп кылып жазып Боогачыны, ушинтип даңктап, бартап жүргөнүзгө мен сизге да чын жүрөгүмдөн ыраазы болуп атам. Рахмат сиздерге ушинтип келип, Боогачы жөнүндө бир азды болсо маяк куруп бердиңиздер. Барыңыздарга ден соолук, ишиңиздерге ийгилик болсун. Силерге да рахмат айланайын, ушундай жасагандарга. Урматтуу замандаштар, ушу менен Санжыра программасын аяктайбыз. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.